Кыргызстандын башкы китепканасы болгон Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын тарыхын Кыргызстандын тарыхынан бөлүп кароо мүмкүн эмес. Кара Кыргыз автономиялуу облусуна быйыл 100 жыл толсо китепкана 90 жашка чыгып отурат. 1934 жылы Кыргыз автономиялуу республикасынын мамлекеттик китепканасы катары ачылып, 1939 жылы Чернышевскийдин, 1981 жылы СССР министрлер кабинетинин чечими менен Лениндин наамдары ыйгарылган. Компартия борбордук комитетинин биринчи секретары Турдакун Усубалиевдин жетекчилиги менен азыркы имарат курулуп, эмгек жамаат 1984 жылы жаңы имаратка көчүп келишкен. 1993 жылы президенттин жарлыгы менен улуттук деген макам берилип, 2015 жылы классик акын Алыкул Осмоновдун ысымы ыйгарылган. 1959 жылы китепканада Манас эпосу боюнча алгачкы илимий конференция өтүп, залкарлар Алы Тукумбаев, Темиркул Үмөталиев, Түгөлбай Сыдыкбековдордун катышуусунда, Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас жаңырган. 1984 жылы китепкананын 50 жылдык мааракесинин урматына азыркы имарат салтанаттуу ачылып, даңа залуу белгиленген. 1986 жылы Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен биринчи эл аралык ысык көл форуму өткөрүлгөн. Улуттук китепкана Борбордук Азиядагы дүйнөлүк адабияттын эң чоң казынасын сактаган ири китепкана катары коомго кызматын кылып келет. Улуттун баалуулугу катары маданий мурастардын тизмесин толуктайт жана 90 чет тилиндеги 6,5 миллион басылма фондусуна ээ. Китепкананын эң чоң байлыгы сейрек кездешүүчү жана баалуу китептер фондусу. Аталган фонд республика боюнча жападан жалгыз улуттук китепканада гана бар. 500 жылдык тарыхы бар сейрек кездешүүчү баалуу китептер улуттук китепкананын раритеттүү казынасы. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн көч башында турган Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Тоголок Молдо сыяктуу кыргыз адабиятынын залкарларынын араб тамгасындагы алгачкы эмгектери, Манас эпосунун латын тилиндеги алгачкы котормолору сакталган. Дүйнө жүзүндө китепкана тармагынын функциясы өзгөрүп, замандын талабына ылайык көп функционалдуу инновациялык китепканалар пайда болууда. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканадагы советтик стандарттардан заманбап инновациялык сапатка өтүү талабына келди. Китепкана советтик курулуштун мыкты үлгүсү катары салынып, кыргыз элине жалпы окурмандарга илимий агартуучулук кызмат өтүп келди. Ошентсе да китепкана ишмердүүлүгүн жаңылоо учурдун талабы болууда. Реконструкция ишинен баштап санариптик иштөөсүнө чейин жаңылоо талабы бар. Ондогон жылдар мурун китепкана ишинин актуалдуулугу жогору болсо, учурдагы виртуалдуу дүйнөдө китепке болгон муктаждык солгундады. Демек, глобалдашуу доорунда акыл казынасынын очогу болгон китепкана тармагын сактап калуу, өнүктүрүү, актуалдуулугун күчөтүү, агартуучулук вазыйпасын жогорулатуу максатында коомдук китепканаларды замандын талабына ылайыкташтыруу процесстери маанилүү болууда. Алдыда улуттук китепкананын жасачу иштери, арбын инновациялык иштерди, жаңы заманга туура келген жаңылануу иштерди, заманбап креативдүү функцияларды аткара турган бир топ багыттарыбыз бар. Ошол багыттарды чогуу кыргыз коомчулугу менен, жетекчилик менен, жалпы ушул акыл казынасы болгон улуттук китепкананын эмгек жамааты менен жана окурмандарыбыз менен ишке ашырабыз деген тилектебиз. Биздин китепкана дагы дүйнөдө болуп жаткан жаңылануулардан артта калбай, инновациялык жаңыланууларга кадам таштайт. Алдыда максаттарыбыз бийик, аткара турган иштерибиз арбын. Кечээ түрк тилдүү өлкөлөрдүн 11-чи саммитинде президентибиз Садыр Жапаровдун түрк тилдүү өлкөлөрдүн китепканасын ачуу демилгеси китепканачыларды абдан кубантты. Ушу тапта ондогон жылдар бою тазаланбаган имараттын фасады тазаланып, аппак мрамор көркүнө чыгып, мамлекеттик жетекчилердин камкордугуна китепкананын эмгек жамааты ыраазычылыгын билдирет. Ошону күтүп, булар кетет. Кеткенден экинчи этап мунун баарын жууп чыгабыз. Болор чогултуп, sepкич бүт үстүлөрүнүн баарын суу менен химикаттуу шампунь менен жууп чыгабыз. Улуттун акыл казынасы болгон улуттук китепкана келечекке карай арыштуу кадам таштагысы келет.
Улуттук китепкана өлкөнүн баалуу тарыхый маданий мурастарын сактоочу, бай мурастуу архивдик фондду топтоочу, мамлекеттер арасында өлкөнүн позитивдүү тарыхый маданий имиджин калыптандыруучу, тарыхый маалыматтык, маданий агартуучулук, илимий интеллектуалдык инновациялык борбор болууга мезгил келди. Келечекте Манас, Семетей, Сейтек залдары, президенттик зал, коворкинг борборлор, амфитеатр, ботаникалык коозуктагы жайлар, маданий эс алуучу зоналар, лекциялык заманбап конференц залдар, жасалма интеллект, Makerspace сыяктуу жаштардын ордолору, робототехника, шахмат жана башка мультимедиалык борборлор сыяктуу заман талабына шайкеш келген жаңыланууга кадам таштайт. Улуттук китепкананын эл аралык кызматташтык жаатындагы иштери да алгылыктуу жолго коюлууда. Интеллектуалдуу өсүүнүн, маданий агартуунун, илимий өнүгүүнүн ордосу болгон Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын 90 жылдык тарыхый майрамы куттуу болсун.